Өлкөдө 1-июлдан бүгүнкү күнгө чейин 4000ден ашуун айдоочуга унаасын камсыздандырбаганды үчүн айып салынып, тийиштүү протоколдор түзүлгөн. Ал эми полис албагандардын көпчүлүгү жеке жактар болгондуктан укук бузуу кодексине ылайык 3000 сомдон айып салынган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирип, бирок учурда камсыздандыруу полисин албаган айдоочуларга карата массалык рейдтик иш-чаралар өткөрүлбөгөнүн, болгону айдоочу жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган учурда гана камсыздандыруу полиси кошо текшерилип жатканын айтат. Эми азырынча көбүнчө ушул айдоочуларга түшүндүрүү, эскертүү иштери күчөтүлүп атат. Бүгүнкү күндө жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан расмий түрдө, массалык түрдө унааларын камсыздандырбаган айдоочуларга карата рейдтик иш-чаралар жүргүзүлө элек. Болгону эреже бузган айдоочуларды протокол толтуруу учурунда гана камсыздандыруу полисин алгандыгы жокпу кошо текшерилип атат. Ал эми жалпы массалык иш-чаралар өткөрүлө элек. Ал эми Кыргызстанда бүгүнкү күндө жалпысынан 1.750.000 автоунаа болсо, ушул тапта анын ичинен 800.000ге жакын автоунаа гана камсыздандырылган. Бул боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюму белгилеп, мыйзам күчүнө кирген менен азыркы тапта дагы деле унаасын камсыздандырам деген жарандар жок эместигин жашырбайт. Бүгүнкү күндө болсо 1.750.000 автоунаа болсо Кыргызстанда, анын ичинен 800.000ге жакын автоунаа камсыздандырылган. Анын ичинен бизде мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда катталган 400гө жакын, 50%га жакын автоунаалар да бар. Анан азыр деле кишилер көбөйдү. Филиалдарыбызда бүгүн кабар алып атабыз. Бизде ыкчам штаб түзүлгөн. Ал июнь айында түзүлгөн. Ошол беринен иштеп атат. Улам маалымат алып атабыз, кабар алып атабыз. Жерлерден айтып атышат. Адамдардын саны көбөйдү. Баягы онлайн страхование бар да бизде. Бизде жети тиркеме бар. Онлайн страхование, баягы банкинг тиркемелер, анан өзүнчө онлайн сервистер бар. Ошол аркылуу да биз көрүп атабыз, статистиканы тияктан да көбөйүп атат. Аны менен катар мамлекеттик камсыздандыруу уюму жол кырсыгына кабылган жарандарга чыгымды толук кандуу төлөп берип жатканын айтууда. Мисалы, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы жылдын башынан тарта эле жалпысынан 28 миллион сомдун тегерегинде төлөп берген. Анын ичинде Бишкекте жол кырсыгы көп катталгандыктан эң көп төлөмдөр Борбордо болгон. ОСАГО боюнча жылдын башынан баштап 310 төлөм төлөнүп берди, 28 миллион сомдун тегерегинде. Бишкек шаарында эң көп жол кырсыктары болгонуна байланыштуу эң көп ошол жерде төлөмдөр болот. 226 төлөм 20 миллион тегерегинде сом болот. Мисалы дагы Чүй областында, Ош областында, Ысык-Көл областарында 55 төлөм, Чүй областында, Ош областында 5 төлөм, Ысык-Көл областында 8 төлөмдөр толук кандуу төлөнүп берилип атат. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму болсо, бул чаралар жол коопсуздугун камсыз кылуу, жол кырсыктарынын кесепеттерин, жапа чеккен жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо максатында көрүлүп жатканын билдирүүдө. Белгилей кетсек, ОСАГО боюнча мыйзам 2025-жылдын 1-январында күчүнө кирген, бирок жарандарды маалымдоо жана даярдоо максатында 1-июлга чейин айыппул салуу токтотулган. Андан соң 1-июлдан тарта дагы кошумча 2 айлык мөөнөт менен берилген болчу. Ал эми бул мөөнөт ушул жылдын 31-августунда жыйынтыкталды. Эми мөөнөт артка жылдырылбай турганы айтылды. Алина Жапаркулова, Ерлан Кыдырбеков, Нью ТВ.